العطر ذات الأكمام والحب الرشق والريحان. Biz bozor bildik uni og'riganini. Bozor kun borsak meni kirgizmadi, yoshing 60 yoshdan o'tgan deb Osmonjon Adilovich. Biz ham endi yaxshi bo'lib qolar, uni o'lib qolishini bilganimda yoniga kirib yotib olmasmidim. G'aflatda qoldim, armonda qoldim. Yonida bo'lolmadim, biroq so'zini eshitolmadim. Payshanba kunida 23 kun o'g'lim Hursahan keldi, dadam qo'llarini ko'tardi. Gapirdi, gaplashdik deb. Juma kuni sahar xabar keldi, o'ldi deb. O'g'lim uchun kerak edi, xalq uchun kerak edi. Hammani dardiga shifo topdi. O'zini dardiga shifo topolmadik. Uyda kam bo'lardi, ko'proq больницada bo'lardi. Hozir ham endi kelishyapti. Biz operatsiya qilgan. Bizni o'limlardan olib qo'ygan, qanday o'lib qoldi deb. 68 yoshida o'lib qoladi deb o'ylamadik hech ham. Kuchga to'lgan vaqt edi. Tushligida nihoyat oxirgi soatgacha ishda tikka turdi. O'zi ham o'lishini bilmay qoldi shekilli. Şu kişiden aябай көп нерсени үйрөндүк. Биринчиден сабырдуулуктан. Өтө кичипейил адам эле. Анан коллективдин эмгеги өтө зор. Ар кандай миңдеген операцияларды өткөздүк. Түнү күнү деп чындап эле кайсы маалда телефон чалсам, ошол маалда телефонду ала келип, чуркап келе коет эле. 16-күнү эң акыркы операциябыз менен жасаган. Өтүндөн операция болгон. Действительно өтө оор абалда келген. Өз оор болгон карабай ошо операцияны алган. Өтө сабырдуу, анан өзү ооруп атканды эч качан бирөөгө билдирбейт эле. Өтө күчтүү киши эле. Эми бул киши айтып атпайбы, баягы түнү күнү ишке берилип, түнү күнү тынбай иштеп жүрдү. Эми бир аны bir kurortko, bir sanatoriyaya bargan жоқ чындыгында. Анан эми биздин отделение эмес, больница эмес, Араван эл эмес, Ош областы республика тааныган киши эле, эмгеги сиңген киши эле. Beş bir туганым болсо, алардын үчөөсүн операция кылып, көп оорлордон алып калган киши. Ата-энем дагы ал кишине ыраазычылыгы чоң. Даже жакында быйыл Россиядан бир жээним келип, Россияда операция жакшы өтпөй калган экен. Бул жерге келип кайтадан операция жасап, жээнимди путуга тургузуп, грубо айтканда өлүмдөн алып калды. Дегеним, дүйнөлүк деңгээлдеги күчтүү врач болгон да бул киши. Kasallarni ham so'zi bilan davolardi. Shunday odamni Alloh oldi bizni. Shunday mehnatlar qilib, sog'lom yugurib yurgan odam ekan.